жакшы жолуккан кандай жакшы жолуккан кандай жакшы. Салам достор. Америкада абдан ысык болуп атат. 35 плюс 35 болуп атат. 2 жумалык трипке чыгып жаткам. Анан көп катталуучулар суранып атат. Трактын ичин көрсөтөсүңбү деп. Азыр трактын ичин бир сыйра көрүп коюп, анан жумушка кетели анда. 2 сааттан кийин Колумбустан жүк алып, Массачусетс деген штатка кечкире экен. Мен трак 2015 жылкы Volvo 670. Көп деле кызык нерсе жок ичинде. Ичи абдан тар, 780дер чоң болот да буга карагандачы. Моторунун күчү 475 аттын күчү бар. Ушундай GPS колдонобуз, мындай наушник колдонобуз, санитайзер колдонобуз. Кагаз-пагаздарды ушундай фолдерге салган абдан удобный да, жоголбойт, бырышпайт. Бул астыңкы сиденье, суудан көп алабыз да, суудан көп жайында особенно абдан керек болот, суу сап турабыз. Ар кандай нерселерге керек болуп калат. Мына 2 спальный да, үстүнө киши жатса болот. Анан ылдый жагына киши жатса болот. Мен жаңгыз иштегендиктен үстүнө баягы кийим, керектүү оокаттарды коюп койгонбуз. Мияка жайкы кийимдерди коюп коебуз. Микроволновка бар, тамакты ысытып ичебиз. Баягы калтырабасын деп тарттырып койгонбуз. Анан холодильник анча деле чоң эмес, эми өзүмө бир киши иштегенден кийин жетет. Анча-мынча жолго продукт ала алабыз, түгөнүп калса жолдон алабыз дегендей. Ошо бул основной жаткан жер. Бул болсо экинчи этаж. Анан шкафтар көп. Бул жака дагы ар кандай керектүү нерселерди салып коебуз. Тарелка, кофе, санитайзер дегендей. Анан дайыма тракт иштегенде зонтик ала жүрүш керек. Зонтик алыш керек, резиновый өтүк алыш керек. Бул жакта болсо толтура инструменттер да. Баягы жолдо анча-мынча бузулуп калганда өзүбүз эле оңдоп, акырындан жылып кетип калабыз да. Ошондой достор. Мыягы полка, мыякта полка, баягы эмелерди салып коебуз да. Керек документтерди салабыз. Анан тракта иштегенде мондай каска обязательно алып жүрүш керек да. Кээ бир жерге каскасы жок киргизбейт да. Ошон үчүн касканы алып коюш керек. Защитный очки алып коюш керек. Моякта мондай сейфти вест деп коет. Мундагы обязательно кийиш керек да, жүк алып жүк түшүрөрдө. А то жүк бербейт. Мындай очкилерди алып коюш керек, баягы защитный очкилерди. Ошондой достор, өтө деле чоң эмес. Абдан кичинекей эмес. Мындан кичинекей дагы баягы Петерпилттин иштери, Кемводдун иштери абдан кичинекей болот да. Анан жолго дарыларды ала жүрүш керек, температуранын, жөтөлдүн, ар кандай дарылар керек болуп калат, ошолорду алып жүрүш керек. Ошондой, анан мыягы кечинде жатаарда жабылат, жаап коюш керек. Бул жакта астыңкы терезе полностью жабылат да. Кээ бирде күндүз уктап калабыз да, ошондо терезени жаап коюп, бул шторканы жаап коюп, анан шашпай уктай беребиз да. Ошо жолдо жүргөндө убакыт болгондо гитара чертип калабыз, ырдап калабыз дегендей. Кээ бирде 2ден иштешет да, кээ бирлерчи үстүнө бирөө жатып алат, ылдый жагына бирөө жатып алат да. Ошо анан суудан көп алыш керек. Чайник бар, тамак жасаган газ плита бар, аны менен тамак жасасак болот. Мына этти алып туруп бул морозильникке салып коебуз. Анан жолдон чыйпый кылып, куурдак жасап да жей калабыз. Достор, ошондой. Анан бул жагы да ачылат. Анан бул жагы да ачылат да. Анан ичине муздак үйлөйт, ысык үйлөйт, вабастыр бар, светтер бар дегендей.
Ошо достор, анча-мынча экскурсия кылып койдук. Мейлиңиздер, анда жолго чыгалы, жолдон дагы кызыктуу нерселер болсо, анан тартып көрсөтүп турабыз. Ошондой дейт. Мейлиңиздер анда. Достор, мен азыр Агаяга келдим да, Колумбус шаарына. Бул жактан жүк алып алып, Массачусетс деген штатка, Бостонду көздөй кетмекмин да. Бостон шаарын көздөйчү. Анан деген мага диспетчерим айтып калды. Эме депчи, жүк алгандан кийин азыр чыгып кетсең, түн ичинде эле жетип барасың. Ошон үчүн суббота күнү эс алып, воскресенье күнү чыксаң болот депчи. Жакшы информация берди. Мына мен азыр GPS-ке киргиздим. Адресин киргизсем, 735 майл дейт. 11 саат 27 мүнөттө көрсөтүп атат да. 11 саат 27 мүнөт. Эгер жаңы драйвер болсом, мына биз азыр мына Колумбус шаарында турабыз, Агаяда. Жолду монтип айлантып көрсөтүп атат да, через Нью-Йорк аркылуу көрсөтүп атат да, 94 менен. А бул жакта кыска жол бар да. 80 жол менен монтип Нью-Йоркко чейин барып, анан Тапанжы көпүрөсү менен $20 тол төлөп туруп, анан андан ары кетип калам да, 84 мененчи. Эгер жаңы драйвер болсом, ушул эле жол менен билбей кетип калмакмын да. Эгер мен кыска жолду тандап, азыр 80 менен барам. 80 менен барып, жүк апара турган жерге барсам, мен где-то 100 майлча эконом кылып алам да. Ошон үчүн опыт керек да. Кийин жолду жакшы билип каласыңар, карта туура эмес көрсөтүп атат да. GPS өзү туура эмес көрсөтүп атат. Мен болсо кыска жолду тандайм. Ошондой болот, достор. Мени жүктөп бүтүштү. Силер докко трейлерди койгондо, могул жер кызыл свет күйүп калат да, жүктөп аткан учурда. Анан трейлердин аркасын кысып калат. Муякта эме бар, пин бар, ошо пин деген трейлерди кармап калат да, кое бербейт да. Анан жашыл свет күйгөндө пинди кой берет да, мен уже азыр жылсам болот да. Мен азыр жылып, кагаздарды алып алып, анан үйгө барып, 1 күн, 1,5 күн эс алып алып, анан воскресенье күнү эртең менен жолго чыгам да. Анан мен сиздерге дагы бир кызык нерсе көрсөтүп коеюн деп аткам да. Могул жерде силер деген трак айдаганда алыс жакка барбасаңар, локал деп коет. Баягы местный. Эртең менен жумушка келесиңер. Кечинде жумушту бүтүрүп коюп, үйгө кете турган жумуш да. Могул сыяктуу трактарды айдасаңар болот. Көрдүңөрбү, булар фистул деген жок, сынбайт да. Кадимки машинадай жүрөт. Ушундай трактарды локал кылып айдасаңар болот. Даже буларга СДЛ праванын кереги жок болуш керек да. Мен ошентип ойлоп атам. Арасында ушундай трактор бар экен да, кичине узунураак. Бирок буларда фистул бар да, бул трак сынат да. Буларга СДЛ керек болуш керек. Hi, how are you, sir? If I drive like this truck, should I have CDL driver license or no? No. No? No CDL driver license. You have to get a commercial driver license. Ah, commercial driver license, CDL. Yeah. Ah, okay. Thank you. Мына бул сына турган тракторга CDL driver license керек экен да. Аркы жана сынбай турган кичинекей тракторга CDL-дин кереги жок болуш керек деп ойлоп атам. Ошон үчүн бул вопросту такташ керек экен. Алыс жакка жүргүңөр келбесе, компанияга жумушка орношуп, ошондой локал
күнүгө 200-300 эле майл жүрөсүңөр. Зато эртең менен кетесиңер, кечинде үйдө болосуңар да. Мына могу сыяктуу трактор. 7-Up деген сок ташыган трактор экен. Буларга эртең менен бул жактан сууларды, сокторду жүктөп берет. Анан ар бир секция өзүнчө магазиндерге жеткире турган сок болот да, суулар болот. Ошолорду эртең менен баштайсыңар дагы магазиндерге жеткирип коюп, кечинде үйгө кетип каласыңар да. 5 күн иштейсиңер, 2 күн үйдө болосуңар. Так, достор, мына кагазын алдык. Абурун, Массачусетске барат экенбиз. 735 деп аткам, где-то 635 майл жүрөбүз. 32.864 паунд кен, где-то 14 тонна жүк алдык. Жалаң суу жүктөштү, сок жүктөштү. Мына үйгө чейин адрести киргизсек 16 майл экен да, где-то 20 километр. Үйдү көздөй кеттик, туугандар. 1,5 күн үйдө эс алабыз, анан Массачусетсти көздөй кетебиз. Ура! Үй эле менен дагы 1,5 күн болобуз. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Ассаламу алейкум. Жаллабад шаарынан Америкага салам. Жаллабад жакта жүрөбүз.